өтө сапаттуу балдар бакчасы курула турган болуп атат да. Ошол жерди аныктап берип койсоңуздар. Мыйзам берилген токтом менен ошол эле учурда баягы госак берип койгон да. Аны жокко чыгарса болот мыйзам мененчи. Биз мына өтө турган жолубуз. Ушул жолубуз 3 айга жакындап калды. Жабык да. Акыры бир адамга дагы тамак керек. Чөп алып келиш керек айыл жеринде, мал багышыбыз керек, кантип өтүшүбүз керек. Балдарым садикке барат. Элдин жерин бардыгын бошотуп берсин. Төрө ушунчалык элге күйүп, ушундайларды салып атат. Биз келип, мисалы үчүн бир чырпык сайган эмеспиз мына жерге. Ушулар бардыгы тосуп алган. Мына жерге мына заборду алып келип, мына шу зулайка мынандай кылып тосуп алган. Бүгүнкү күндө бул жер экиге бөлүнүп, госакт, муниципалдык менчик экиге бөлүнүп, 32 сотик жерине 60 орундугуна бала бакча түшүп жатат бүгүнкү күндө. Бул дагы айыл тургундарынын, өзүбүздүн айыл тургундарынын демөөрчүлөрүнүн негизинде Москвада мигранттарды, Россияда жүргөн мигранттардын эсебинен курулуп атат. Бүгүнкү күндө ушул арыздануучунун жеке турак жайына өтүүчү жолду ошол эле жер кодексинин 53-беренесинин 8-главасында белгиленген сервитут деген түшүнүгүнүн негизинде жеке турак жайына өтүүчү жолду ачып берет.